Пирпиренип деп айтсам ошону эметип атышкан адамдар сындап атышкан болсо анан ушуну айтат да пирпиренип депчи. Пирпиренип атат деп ушуну айтат. Пирпирек дегенди уккансыңарбы өзү? Пирпиренүү деген бизде этиш бар го, ошону этиш. Оз эки тилде да. Атакында адабий тилде жок болуш керек. Мына пирпиренип атат мынакей. Шуну пирпиренип атат деп айтат. Ошо сөзүм катты сындашкан экен эле кечээ бир видеодо. Стой окшойт, алды жагында жүк жокко дейин бир болсочу. Ошол себептен катуу тайып атат. Чыгып кетти. Асынан оң жактагы машиналар опасный болот да, ушул жакка коюп коет. Мындай жакын койгондо кара күзгүмдү жабыштырып койгом. Постоянно ушул жактан опасный да, мына наракка чыгам деп туруп бурат. Слепой зона менен келип туруп күзгүндү кайрып кетет да. Асынан көп учурда ошондой болот, ошого мындай жакын койгондо корком. Эме кылсаңчы. Оң жагынан машинадан корком да, ошондой көрбөй чыгып кетип атат. Сындырып кетпесин деп элечи. Бир жол болгон ушундай случай. Азыр эми мына жакка ортого кылып койбосом эч нерсе угрожать этпей турган кылчы. Мына бул башка кеп. Машинадан бир кыйла алыстатып койдум. Оң жагымда столбо турат мынакей. Эми эч нерседен коркпой уктай берсек болот беймарал. Булар по-любому менден эрте кетет да, мен по-любому саат 9-дан кийин турам го дейм. 9-дан кийин жылам да.